Анда угуп тур, мен сага түшүндүрөйүн. Адамды жана обону өзүмдүн бейнем боюнча жараттым. Аларды түбөлүктүү сүйүү менен сүйдүм. Алар да мени сүйүүсүн кааладым. Ошондуктан тандоо эркиндигин бердим. Шайтандын азгырыгына кабылып, алар күнөөнү тандады. Мага моюн сунушкан жок. Ошондо Эйден багында биринчи жолу жаныбарды өлтүрдүм. Анын терисин кийим кылып, адамдын жылаңач денесин жаптым. Ошентип, жер үстүндө эң биринчи өлүм болду. Ооба, адамдын күнөөсү үчүн төгүлгөн эң биринчи айыпсыз жан курмандыкка чалынды. Адам менен обо менин ыйык жайымдан куулуп чыгышты. Бир гана алар эмес. Алардын тил албастыгынан улам мени менен бүт адамзаттын ортосунда чоң жарака пайда болду. Убакыттын өтүшү менен күнөө муундан муунга өтүп, тереңдеп, күчөй берди. Жарака мени менен адамзатты бири-бирибизден алыстатты. Кийин мен өз элимди Мисир жеринен алып чыкканда, алардын ар бир кылган күнөөсү үчүн жаныбарды курмандыкка чалышын буйрудум. Адамдар өздөрү жасаган мыйзамсыз иштеринин баасы канчалык жаман экенин түшүнүшүн кааладым. Айыпсыз жаныбарлардын каны адамдардын күнөөсүн жууп турган. Ошентсе да алардын күнөөсү токтогон жок. Эч нерсе адамдын баштапкы ыйыктыгын, Эйден багындагы жоготкон тазалыгын кайтара албады. Мал сарайда, малга чөп салчу акырда, эч күнөөсү жок, адамдар үчүн келечекте курман боло турган, бул дүйнөнүн күнөөсүн көтөрө турган куткаруучу жатты. Менин жалгыз уулум, бүткүл адамзаттын куткарылышы үчүн жиберилген уулум. Ал силердин кеселиңерди өз мойнуна алат, ооруңарды алып кетет. Ал адилеттүү болуп туруп, силердин күнөөңөр үчүн жарадар болот. Адамзаттын мыйзамсыздыгы үчүн кыйналат. Бул дүйнөнүн жазасы анын мойнунда болот. Анын жарааты менен силер айыгасыңар. Ал айкашкан жыгачка каталат. Үчүнчү күнү тирилет. Анын өлүп тирилүүсү аркылуу ага ишенген ар бир адам күнөөнүн кишендеринен бошотулат. Менин кучагыма кайтып келет. Түбөлүктүү жайымда түбөлүккө мени менен бирге болушат. Ал эми ким ишенбесе, ал өз жазасын ый жана тиш кычыратуу боло турган жайда, жалындап оту өчпөй турган жерде күнөөсүн өзү көтөрүүгө аргасыз болот. Чарчап чалыккандар, жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле. Мен силерге тынчтык берем. Анткени мен бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүмдүн жалгыз уулумду бердим. Ага ишенген ар бир адам өлбөй, түбөлүк өмүргө ээ болсун деп бердим.